Кыргыз эмнеден кырсыктайт десеңиздер, кыргыз ошол нур энергия ролун аткара албай, аалам ролун аткара албай, ошо арбайдай болуп, духтай периштедей болуп адамзатты соттой албай, багыт бере албай, адамча пендече жашап алып ушундан ооруйт, ушундан кырсыктайт. Ошон үчүн азыркы президент аталган Сооронбай Жээнбековди отставкасын талап кылган ушул болду да. Себеби ал пендече жашап атат. А пенде эч качан улуу элге улуу жол көрсөтпөйт да. Жол көрсөтөт деген сөз бул куткарыш керек да. Мисалга тракторист барып алып медучрежденияга сабак бербейт да. Медучрежденияга ошо медик сабак берет. Анткени ал билет, көрсөтөт, түшүндүрөт. Ошол сымал кыргыз да өлүм житим, оору кырсык болот. Эмнеге дегенде, кыргызды ошо ааламдык түшүнүккө алып өтө албай атат могу башчыларыбыз, пенделер отургандыктан. Депутатпы, министр сөрөйлөрбү, президентпи. Кыргыз эмнеден кырсыктайт экен? Ааламдын ролун аткара албаса кырсыктайт. Кыргыз өзү от күйгүзөт. Кыргыз өзү асмандагыдай соттойт. Кыргыз өзү теңир, асмандагыдай күчү бар. Ушул тирүү, мисалга менин эгер телом бул дүйнөгө жаралып келбесе, мындан 52 жыл мурун, менин жаным асманда бир чоң күч болуп турмак да. Жанагы Ататектин арбайы ишарат кылат да түштөн, төлгө белгиден. Ошондой жактан ишарат кылып, же жайсаңата деле Бүймайрам апага байланыш берип атпайбы? Мага деле ошо Ататек арбайлар байланыш берген да. Ошо сыяктуу асманда ошо багыт берип, кырсыктырып, башкарып турмак. Ошо сыяктуу эле ошонун эле тирүүсү, корпусу бары өзүңсүң, сенсиң. Ошондой эле багыт бер адамзатка, жол көрсөт, сен ааламдан келген өкүлсүң. Сен ааламдык түшүнүккө өткөрүүчү бир күчсүң. Анан ошол бир жалган адамды, пенде адамды колдойбуз деп. Мен айткам го жалганды эч качан колдобогула күйөөсүңөр деп. Мына 2-мартта 2019-жылы Садыр Жапаровду колдойбуз деп канча адам камалды. Канча адамдын үмүтү өчтү. Азыр ошо чындык дегенди түшүнүп алыңыздар. Сиздер эгер ошо чыныгы ролуңуздарды аткарбасаңыздар, сиздердин бийлигиңер да жардам бербейт. Силердин байлыгыңар да жардам бербейт. Силердин ошо генералдык, полковниктик, жанагы башка погонуңар, ошо отурган азыркы ордуңар да жардам бербейт. Аалам чыныгы күчтөр жерге түшкөн. Ошо чыныгы күчтөр бала чакаңды, жакыныңды, жакшы көргөнүңдү, жакшы көргөн кызматыңбы, оокатыңбы кармап коет. Азапка салып коет, уктатпай коет. Ошондуктан бир гана ок, бир гана ос, бир гана ошо чыныгы дүйнөнүн жолун ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сот Арыстан Алай бар. Ошо келип багытыңарды алгыла. Же кыргыз тукумун коргоочу, адам тукумун оңдоочу жалгыз булак Арыстан Алай дейт. Ошо булак көп, адам көп. Бирок жалгыз булак, бир касиеттүү булак, мазарлуу булак бирөө. Ошондуктан кел ошо багытыңыздарды алыңыздар.